Эламан алгачкы мамлекеттик дарыканасы 2023 жылдын 28 октябрында Бишкек шаарынын номер 3 үй бүлөлүк медицина борборунда ачылган болчу. Калаанын артынан эле мамлекеттик дарыканалар Чүй, Ош, Баткен, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын, Талас облустарында ачыла баштады. Бүгүнкү күндө алардын саны бүт өлкө боюнча 55 жетти. Мындан ары дагы көбөйө бермекчи. Эламан дарыканаларында сатылып жаткан дары-дармектердин аталыштарынын саны 800дөн 1,5 миңге чейин жетти. Бара-бара калктын керектөөсүнө жараша ассортимент толуктала берет. Мамлекеттик дарыканалардын башкы милдети дары каражаттарын, анын ичинде жашоо үчүн маанилүү дары каражаттарынын тизмегиндеги дарыларды калк үчүн кыйла жеткиликтүү кылуу. Орто эсеп менен мамлекеттик дарыканаларда дары-дармектер жеке менчик дарыканаларга салыштырмалуу 15-20% арзан. Баалар алардын сатуу наркына жараша эсептелген. Мындан тышкары мамлекеттик дарыканалар милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду менен баштапкы деңгээлде дары-дармектер менен жеңилдетилген камсыздоо программасы боюнча кызматтарды көрсөтүү тууралуу келишим түзүштү. Камсыздандырылган жарандар жана бейтаптардын жеңилдик берилген категориясы дары каражаттарынын баасынын бир бөлүгүн гана төлөө аркылуу дарыгерлердин рецепттери боюнча сатып ала алышат. Ушул тапта чет өлкөлүк өндүрүүчүлөр жана фармацевтикалык продукцияны камсыздоочулар менен келишимдерди түзүү процесси жүрүп жатат. Дары-дармектер жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөн жеткирилет. Мамлекеттик дарыканалардын текчелерине ишенимдүү өндүрүүчүлөрдүн текшерилген гана дары каражаттары коюлат. Эламан сиздин ден соолугуңузга кам көрүү.